Башкайын айылдык кеңештин Башкайын аймагынын айылдык кеңештин төрагасы Абдылбек Бокоев. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, атактуу ат башы жергесине куш келиптириз. Райондун эли журту абдан кубанып, толкунданып турабыз сизге. Сиздин жана сиз жетектеген командаңызга жасап жаткан иштерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун, ден соолукта болуңуз, аман болуңуз, бар болуңуз. Менин бир эле кайрылуум эмеле сиз айтып кеттиңиз, бул больница салып беребиз деп, ошого бир районубузга кошумча, бизде билесиз, аба ырайы өтө бийик. Районубузга ушу бир ооруканага бир жүрөк кан тамыр боюнча бир кошумча корпус да кошуп берсеңиз, анткени жүрөк оорулар көп, давление көп дегендей. Ушуну бир эске алып койсоңуз, экинчиден урматтуу болот да оорукананын ичинде, бардыгы болот ичинде. Бардыгы болот. Жүрөк да болот, башканыкы да болот. Оорукана чоң комплекс болот. Анда жакшы экен. Мен өзүм ошону жазып койдум эле, урматтуу президент. Мен да жазып алдым мына. Анан урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мына ошо өзүңүз айткандай, өзүңүз койгон ошо губернаторубуз, акимибиз, айыл өкмөттөрүбүз, укук коргоо органдарыбыз, жана электр тармактары, дебүү тармактары, жана башка тармактар мына көптөгөн иштерди, алгылыктуу иштерди иштеп жатышат. Күнү түнү менен. Мына өзүңүз баягы күнү көргөндөй, тиги Аксайда 25-30 сантиметр кар жааганда ушо губернаторубуз, акимибиз, айыл өкмөттөрүбүз жана ушул мекеме жетекчилерибиздин баары ушул Аксайда сиз айткан арпа жагында, Аксай жагында чөптөрүн жеткизип, ушул алгылыктуу иштерди күнү түнү менен иштеп атышат. Маселе айтыңыз. Сизге чоң рахмат. Үчүнчү микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Бердигул Куланбек, Өзгөрүш айылы. Менин айтайын деген 3 маселе бир сураныш менен чыгып атам да. Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүз билесиз, ирригация тармагы боюнча жакшы иштер болуп атат. Мына өткөндө биздин Өзгөрүш айылында 2 канал бар, 30 жылдан бери тазаланбай турганда. Ошону мына Жаңгерген аким менен бул жерден эми туура түшүнгүрө пахта койгондук эмес, жогорку жактагылар айткандай. Жаңгерген акимге Нурбек Бейшенаевичке маселе кылып айткылы 3 күндүн ичинде 9 километр жер тазалап берди, 3 күндүн ичинде. Ашар жол менен жалпы райондогу муниципалдык мекемелердин экскаваторун алып келчи. Демек сиздин командаңызда мына ушундай акимдер болсо иш жүрөт экен деп калдык да, бирок муну менен маселе токтоп калган жок. Биздин жер шартыбыз, географиялык абалыбыз талап кылсаңар иш жүрөт. Талап кылбасаңар жүрбөйт. Жана кыргыздар жакшы го, диге бала ыйлабаса диге неме каякта дегендей. Ошонусуңарындай талап кылгыла жергиликтүү калк. Мына моякты тазалап бергиле, могу жолду жасап койгула, же болбосо мындай кылып бергиле деп ошентип талап кылсаңар, анан билет да чуркайт. Кабинетте отура берсе, силердин ал каналыңарды көрмөк эмес. Биздин жер шартыбыз, географиялык абалыбыз кара топурактуу жерде. Ошол келаткан суунун 70% жерге сиңип кетип, 30% араң дыйкандын колуна тийип атат. Ошон үчүн мына ушул ооздун балансына эртерээк алып, мына ошону бир ирригация тармагына жанакы бетону полотно же неме кылып берсе, жакшы болот. Жооп берип коюңузчу. Айыл чарба министрлигине өтүп атат андай. Сиз да белгилеп кеттиңиз, 172 километр канал, жалпы 8200 гектар биздин баланска, мамлекеттин балансына алынды. Андан сырткары азыр 45 километр канал дагы алабыз деп турабыз. Вегетация мезгили бүткөндөн кийин. Сарытал каналы жалпы 32 километр. Ошону биз 30 жылдан бери тазаланбай туруптур, быйыл тазаладык. Мындай иштер вегетация бүткөндөн кийин да уланат. Негизинен кара топурактуу жер, ал жерде суу көп сиңип кетип атат. Жана бетонный полотно деп былтыр 147 000 квадрат метр койгонбуз. Быйыл 650 000 квадрат метр коюлду деп атабыз республика боюнча. Муну миллионго чыгарабыз эмки жылдан. Миллион квадратный метр койсок, көп ушу ички чарбалык каналдардын маселесин чечебиз. Ушуну ылдамдатып бербесеңиздер, чын эле 30%, 25% болуп атат да. Биз акыркы 3 жылдан бери, мен жооп берип коеюнчу, акыркы 3 жылдан бери 1-2 жыл айтып атпаймынбы, жана долбоорлорун жасоо, анан кичине бюджетибиз көбөйгөнчө ушундай бир 2 жыл 21-22 туруп калдык. 23-төн бери карай тынымсыз мына каналдарды жасап, ошо жаз күз быйыл да токтотпогула, максималдуу түрдө күчүңөрдү жумшагыла. Техникаларыңар жетиштүү, мына жетиштүү техникалардын бардыгын алып бердик. Мин энергетикага, мин селхозго, МЧСка, азыр бай илгеркидей техника жетпейт деген жок. Керек болсо ар бир райондо турат. Мына МЧСти көрүп атасыңар, Баткенде болсо Баткенде техника жетиштүү. Ысык-көлдө болсо Ысык-көлдө жетиштүү, баары тең. Туурабы, жетиштүү техникаларыңар. Тынымсыз иштегиле, тездетип ошону неме кылат. Жылуучулук убакытты жөн кеттекке кетирбейбегиле да.
Рахмат. Дагы маселе бар, Улам эке. Маселе могу тоют базасы боюнча өзүңүз айттыңыз, мына аким да жакшы презентация кылып кетти, мал чарбасынын өнүктүү станциялары боюнчачы. Мына ушул тоют базасында Ат баш районунда уюштурсак деген бир демилге болуп атат. Себеби эмне үчүн биз чүйдөн же башка жактан эле силос сенаштарды тартып келишибиз керек. Бизде деле мүмкүнчүлүк бар, Садыр Нуркожоевич. А бирок ошону каражат чечип бербедикпи мына? Кийинки жылдын январынан баштап бере баштайбыз. 800 канча миллион Ат башыга бергиле дедик. Рахмат. Регламент сактайлы, Улам эке. жер кесип берет, айыл өкмөт өзүнчө жер кесет. Мына ортодо кичине кээде туура эмес түшүнбөчтүктөр пайда болуп, эл ичинде туура эмес неме болуп калат да, ошону бир органга өткөзүп, бир ошонун бир немелерин эстеп берсеңиз жакшы болот атат. Жергиликтүү бийлик карашыңар керек. Жарайт, Губернатор, айыл аким, чарба айыл өкмөт болуп, үч өңүр чечүү маселе да, лесхоз 4 өңүр. Жарайт. Жергиликтүү бийлик. 4-үнчү микрофон. Ассаламу алейкум. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ачык айында айылы атымчыңыз болот. Бизде маселе Союз тарагандан бери ушу айылыбызда маданият үйү жок. Тиги талапка жооп берерлик спорт комплекси жок. Ошо боюнча кайрылып аттык эле. Болбосо бул жакта элдин баары билет, ушу райондо эң алдыңкы айылдардын бири спорт жагынан болобу, маданият жагынан болобу. Кийинки эле ушу жаштардын жетишкендигин айталы, ушу жаштардын атынан келип отурабыз биз. Акыркы ушу 5 жылдыкта эки балабыз сборный Кыргызстанга курамага волейбол командасына чакыртылып, бирөөсү Азиан чемпиону болду. Бирөөсү мына быйыл Пекинге барып, эл аралык мелдеште 2-нчи орунду алып келишти. Мына кече жакында эле дагы бир балабыз ушу көкбөр боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасына чакыртылып атат. Анан ушу айылыбызда бул бүгүнкү же сиз келгенде эле козголгон маселе эмес. Биз дайым ушундай жыйындарга келип, өкмөткө талап коюп келгенбиз. Анан ушу жергиликтүү айыл өкмөт менен район жетекчилери менен биргеликте жер тилкесин бөлүп беришти, проектисин жазып, сметасын чийип, бүт баарын долбоорлоп беришти. Анан жогорку жактарга дагы биз жаштар катчын өткөнбүз. Жообун кээ бирлери берип атышат, сизге жетпей калып атат. Анан ушу баары дайын. Ушу спорт комплексин куруп бере аласызбы? Ушу ачык айыңда айылына, бул биринчи маселе да. Түшүнүктүү. Чыңгыз мырза, айылыңарга кичи футбол аянт жакшы курулду же курулган жокпу? Бизге бул ушу Союз тарагандан бери бир дагы спорт эме мамлекет жагынан курулган эмес. Жетеле экен да, значит, Келген биз өзүбүздүн күчүбүз менен 20 жылдык агаларыбыз сеткасын тосуп, поколение болуп 10 миңден 10 миңден 20 миңден чыгарып, айылыбызга футбол аянтчасын курганбыз. Ал дагы тешилип, жыртылып бүтүп калды азыр. Ремонтун кылып бергиле, анда бүт восстановить этип бергиле. Анан кийинки этап менен спорт комплексин карайлы. Анан экинчи маселе ички жолдор боюнча 3,5 километр жолдун маселеси чечилген экен биздин айылгачы. Бардык акчалары которулуп, даже тендери жүрүп, айта берле. Ачык айында. тендерде да учкан экен да, азыр компаниячы алар келип иштейли деп атышыптыр. Анан ушу Минтранс жактан токтотуулар болуп атат деп атышат да, ошо сизге лично ошону көзөмөлдөп бересизби деп кайрылып атабыз да. Садыр Нуркожоевич, бул баягы сиздин тапшырмаңыз менен биринчи биз баягы чоң жолдорду бүтүрөбүз деп тапшырма коюлган. Негизи маанилүүлүгүнө жараша коюлат. Айылдын ичиндеги ички көчөлөрдү, ошо чоң жолдорду бүткөндөн кийин анан баштайбыз. Азыркы учурда алар биз көп каражатты ошо негизги маанилүүлүгү жана республикалык анан облустук маанидеги жолдорго буруп атабыз. Рахмат. Биринчи микрофон. Şu айылдардын жолу боюнча мен да толуктап кетейинчи. Маданият үйүн, спорт комплексин карагыла, жанагы немесин жаңылап, зыңкыйта жасап бергиле. Түнкү жарыктары менен кичи футбол аянтчасын. Анан кийин немесин көрөбүз, чоңурагын. Жолдор боюнча 1 километр, 2 километр жол жасаш, бул 3 эсе кымбатка турат. Анан айылдын ичине, бир айылдын ичине келип туруп техниканын баарын алып келип, анан ошол жерге бир бетон завод коюп, же болбосо 100 километр, 200 километрден асфальт ташып келиш, бул 3 эсе кымбат. Ошон үчүн мен Минтранска андай жолдорду токтотуп тургула дегенбиз. Качан гана могул жасап аткан жанагы стратегиялык маанилүү, эки райондун ортосу, эл аралык жолдорду бүткөндөн кийин айыл арасыларына келебиз, айыл арасына. Түшүнүңүздөр, айыл арасына келгенде бир эле айылды эмес, 5 айылды, 10 айылды бир жасай тургандай кылып бардыгын организовать этип келсе, техниканы, асфальтта бетон заводун, шагыл чыгарган жерин ошол тегеректе болот дагы, жакын болот дагы, анан 3 эсе арзан бүтөт ошол жер. А бизде кандай болот? Бизде бир депутат же министр айылын суранат,
Мен айылым асфальт беріп қойшы деп, жақында шайлоо болгондо 1-2 жылдан мен барып, мына мен жасаттым деп, добуш алып депутат болуп шайланайын деп. Министр барат дагы, болбосо мен кыйкырам трибунадан сени согом дейт. Бул барат дагы ошо 3 километр жерди 3 эсе кымбат кылып туруп жасайт. 1 километр жерди. Ал мамлекеттин акчасы кетип атат, ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн кетип атат. Ошону экономить эткенде да билиш керек да, ар бир жумуш жасаганда ошону 10 жолу эсептеп чыгыш керек. А биздикилер андай кылган эмес. Ошон үчүн мен 3 жылдан бери запрет коюп келемин. Андай 1 километр, 2 километр жерди жасабагыла антип деп. 10 километрден кем эмес жерлерди жасап атабыз. Көрүп атасыңар да, мурда 2020 жылга чейин эң көп асфальт баскан 200 километр асфальт басыптыр. Бүтүндөй республика боюнча. Биз былтыр 1,5 миң километр бастык. Быйыл айтып атам 2000-ге жеткиле чыккыла деп айтып. 2000 километрге. Биринчи. Ошон үчүн айылдын жолдорун азырынча козгобой тургула. БСР, БДР, анан канал деп, ирригация деп аны убакытты кетирбегиле, башка маселе. Мектеп садикти да айтпай эле койгула. Ал силер айтпасаңар деле биз өкмөтүбүздүн биздин мойнубузда, көкүрөгүбүздө турат. Башка маселелерди айткыла, ошондо убакыт үнөмдөйбүз. Саламатсыздар, Садыр Нуркожоевич. Куш келипсиздер Атбашы жергесине. Менин фамилиям Абдыгазиев Исабек. Мен сизге Бишкектен келдим. Бирок мен ушул жерде ак мойындун кулуну болом. Пенсияга чыгып алып, үй бүлөм балдарым менен ушул жерге Нарындын келечеги туристтик база деп биз чартур базасына курганбыз. Госүлес фондунан балам 9 кишиден турган жамаат түзүп, жана өкмөттүн 377 токтому чыккан. Ошонун негизинде ошо жерге болгон тапкан тергенибизди чаптап 131 миллион сомдук акча влажит эткенбиз. Ошого эң ушул жерге областтагы эң алдыңкы туристтик базага жеткен, жыл сайын курап атып. Анан даже өкмөт тарабынан дагы анда туризм деген экономика министрине Данияр Амангелдиевичке болчу 23-жылдын жыйынтыгы боюнча эң алдыңкы туристтик база Нарындыгы деп сыйлыгын да алганбыз. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, тиеши биз алга арендага алган жердин госрегистрден китептери бар, бүт салымчы жериники, ижарага алган жердики. Биз архитектуранын бардык салынган проектилери менен болчу. Анан бизге 24-жылы мындан 2 жыл мурун УКМК тарабынан сразу айтылып бизге колубузга кагаз берибизден текшерүү кылып чаптап, мени 1,5 айга камап, өз каалооңор менен өткөрүп бер деп вынуждать эткен. Биз ошол учурунда сиздерге дагы президенттин аппаратына дагы кат жазганбыз. Бирок эч кандай реакция болбой, ошол боюнча мага камалып жатканда мен ушак Нарында да иштедим эле. Ошондо мен инфаркт болуп, ошо 1,5 ай кызматка келбей дарыланып калып, аргасында мен кеткем да. Рахмат. Барбы сизде маалымат? Садыр Нуркожоевич, маалымат бар бизде. Аксакал Исабек Абдыгазиев губернатор болуп турганда, губернатор орун басары болуп турганда 2005-жылы жер тилкесин өзүнүн баласына мыйзамсыз алган. Ошол жер тилкесине мыйзамсыз. Бул киши губернатордун орун басары болуп турганда 2005-жылы. 2007-жылы. 2007-жылы. Мыйзамсыз жер тилкесин алат. Канча жер тилкесин алган? 25 соту, бирок жалпы 160 гектарды алган. Ижарага. Лесхоздун жери 160 гектар жер. Анан бул 131 миллион сом влажит эттим дейт. Барбы вложениясы? Вложениясы курулуш мыйзамсыз курган, бирок жер кыртышын бузуп 1 миллион 175 миң сомду мамлекетке төктүрткөнбүз. Анан тергөө баягы алган жердин кыртышын бузду деп. Анан өзүнүн жерин эмес, кошуна жерге бөлөк контурга курган. Ал жер аянтта 25 сотага куруш керек болчу, 20-контурга. Бирок 20-контурга курбай, 19-контур түз жерде жайгашкан. 20-контур кыйгаш жерге жайгашкан. Ошон үчүн туристтик машина токтогон жерге, ыңгайлуу жерге куруп мыйзамсыз. Ошол эс алуу жайды өзүнө ыйгарып алган да. Түз пайдаланчу жерди мындай айдоо пайдаланчу жерди куруп салган экен да, бийигирээк жакка курбай, тоо жакка курбай. Ошо түшүндүмбү? Ооба, так ошондой. Туура айтып атабы? Анан өзгөчө кыргызстан министрлигине өткөрүлүп берилген туристтик комплекс 25 декабрь 2025-жылы Атбаш район соту тарабынан өкүм чыккан. 7 жылга эркиндигин ажыратып алган бул киши, бирок мунапыс мыйзам негизинде кылмыш жазасынан бошотулган. Күнөөлүү деп табылган, мыйзамсыз берилгени аныкталган. Бунун
салган акчасы кайтарылып берилди беле 131 миллион. Эгер болсо салынса. Же салынган эмеспи мынча? Салынган, бирок ал жагынан эсептөө палатасы тарабынан текшерилген эмес да. Мыйзамсыз болгон үчүн амаликке берилди. Кайтарылып берилген эмес экен да. Канча жыл колдонгонсуз бул жерде? Садыр Нуркожоевич, кечиресиз, бул кишинин айтып атканы точно жанакыркы элдар Ташиевдер баштап мага койгон претензияны эле булар айтып атышат. Ал жерде деген госрегистрдин китебинен бир шак жана только туалети менен гана атканасы чыгып кетти. Анткени ал тик бет, сиз айткандай мен жолго чукулдатып салып алган жокмун. Наоборот, тоонун өйдөрөөк жагына жанакы выдель деп атпай, бир ортосунда айырмасы 20-30 метр. Ал деген баягы бир үйдүн бул бурчу болсо, бул эшикке чукул болуп калыптыр деген гана сөзү. Булар мени алыш үчүн жана анткени Эду менин жаныман сарай сатып алып, биздин территорияда, ошо мага аренда калган жерде сарай сатып алып, бизди ошол жерден сүргөнгө аракет кылды да. Анан эми бул кишилер айтып атат. Так, кандай кыламын? Эмеси боюнча. Так, мындай талашсаңар аз дагы 2 саат талаша бересиңер. Так, мен азыр мына курулуш министри менен губернаторго ишенейин. Прокурорго дагы эмес. Эми прокурор бул күнөөлөөчү адам да, соттор. Чечимде чыгып калган деп атпайбы? Өкөңөр комиссионуна барып туруп, дагы тиешелүү адамдарды алып туруп барып, текшерип көрүп, чындап эле прокурор айткан туурабы, же тиги кишиники туурабы, мага айткылачы. Бүгүн ошону көрө кеткиле. Жакын жердеби ал жер? Да, бул Атбаш менен Ардын ортосунда эле. Чүп-чукул жолдун жээгинде баратып кире кеткиле дагы бүт көрүп туруп, анан сен эми курулуш министри билесиң да, туура жерге курганбы, туура эмес жергеби? Бул киши айтып атпайбы, 21-контурга эмес, 19га куруп салган деп. Андай болгон болсо, анда бул киши неправ болот. Анан жерди мен түшүнгөн жокмун. 21 сотук жерди алып туруп, анан кайра 160 гектар жерди алган дейсиз. 1 гектар жерди алган, ошонун ичинен 25 сотук жерге куруп атат. Жалпы 160 гектарды ижарага алган. Баласына алып атабы? Баласына алган, колдонгонго. 2007-жылы, Токой чарба жерин. Ал мага 160 гектардан бир тыйындай да кереги жок болчу. Анткени өзү чар деген кокту болгону 1,5 километр эле кокту. Анан тескейинде карагай. Бирок сизде колуңузда китебиңизде 160 деп көргөнсүз. 160 гектар деп. Кереги жок болсо эмне кылып алдыңыз анда 160? Анткени себеби эл эс алып 20-30-40 эле колдонбойт белеңиз анан сот. Эс алып келгенде Сардор Нуркожоевич, эл деген эң баштан былдый жакка деле отура берет. Анан биз аргасыздан баары бир мага жоопкерчилик, ошо өрттөп от жагышат, мусор таштап кетет. Биз барып машинесин каттап постоянно ошо коктуну көзөмөлдүк кылчубуз. Зам губернатор болуп канча жыл иштедиңиз 2007-тен? Мен 2,5-3 жылга чыккыл иштеп, жанакы инфаркт болуп, анан мен кеттим. Даже ошореки баланста турган Токойду, как будто мен менчикке алып алгандай кылып, 1,5 миллиард сомго баалатып, бүт эл КТРден деген мени ушунчалык кышыбады, менин деген кысматым мондай эле шырма болуп эле ошондой кылып атты, биринчи сам деп кысматынан алып пайдаланып алып алды деп. Баары законный алынган. Агентствонун катынын уруксаты жана 377 токтомдо биз ишкер инвестор катары, ички инвестор катары биз 131 миллион. Азыр дагы мен түшүнүктүү болду. Азыр жолдо кетип баратып, бүт видеого тартып, дрон бар бизде. Дрон барбы алдарда? Дрон менен дагы, видео менен да баарын тартып алган. Нарын кала баргылачы жолдон. Жолдо деп атпайбы, жолдо. Рахмат. Экинчи микрофон. Мен Момуналиев Бейшен, Башкайыңды айылынын тургуну. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Атбашынын элине ушундай жолугушууга келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сизге ошол иштериңиздеги чоң ийгиликтерди каалайбыз. Менин суроом жана сунушум жергиликтүү бийликтин башчылары Нурбек Бейшеналиевич, Мухтар Нурмаматович, сиздин тапшырмаңыз менен бүт элдерге айылдарга чейин жолугуп, бүт көйгөйлөрдүн баарын чечүүдө. Мен ал маселелерге токтолбойм. Сиздин кийлигишиңиз менен бүткөрүлүүчү бир-эки суроо сунушум бар, ошону айтууга туура келип атат. Биринчи сунушум, суроом, Турдакун Усубалиевич өзү аткарылбай калган кереси боюнча жетимтоо кенин иштетүүгө келечек түзүп арман кылып кеткен. Ушул жетимтоо кени 10 миллиард байлыкта туруп атат, тонна. Бул жерден биз азыр экономикабыздын өнүгүүсү 10%-тен кемибей туруп атат. Ал эми курулуш тармагы
36%-тен жыл сайын өсіп атат. Ал эми курулуш тармагына ушунчалык металлдар чоң расходтолуп атат. Жана жаштык аредасын эле 15 000 тонна металл кетиптир. Ал эми биз Россиядан миллиондогон тонна темирди сатып алып, миллиарддаган сом акча жумшап атабыз. Мен сизден суранарым, ушул Субалиевдин кересин аткаруу боюнча Жетимтоо кенин 15 жылдык план кийирип иштетип берүүңүздү суранар элем. Түшүнүктүү Бейшен Аксакал башка айыңды айылынан. Туура айттыңыз, Жетимтоону биз болсок азыр изилдеп атабыз. Бай 100% өзүбүз иштетели деп, кумтөр сыяктуу кылып иштетели деген аракеттерди көрүп атабыз, бирок өтө чоң каражат кетет экен. Ал жерге бир завод салыш керек экен, завод салышыбыз керек экен. Биз жөн эле мындай сырьёну сатып ийбей, завод коюп туруп, жанагындай металл иштетип чыгара турган. Анан кийин 100% металлды иштеп чыгышыбыз керек экен. Ошого где-то бир 7-8 миллиард, 9 миллиардка жакын доллар кетет экен. Бирок эгер ошол салынса, өзүн деле бир 5-10 жылда актайт экен да. Бирок ошол каражатты издеп биз азыр аракет кылып атабыз, муну өзүбүз иштетебиз деп. Күчүбүз жетип калса өзүбүз иштетебиз, жетпесе баягы 70-30 дейбизби, 60-40 дейбизби, инвестор тапсак, ошону менен кошо иштетебиз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Мен Рахатбек, Большевик айылы тургуну. Ассаламу алейкум, Садыр Нурғожаевич. Мен Рахатбек, Большевик айылы тургуну. Биринчи группадагы мүмкүнчүлүк чектелген инвалид. 2010 жылы кырсыкка учурагабыз, ушу 3 омуртка сынып, бут баспай калган. Азыркы учурда ошо үйдө эле өзүбүз менен өзүбүз алек болобуз. Анан сизден сураныч ошо пенсия жөнүндө ошону көбөйтүп беришиңизди суранайын дедим эле. Анан Алмаз Атамбаев 2017 жылы даңк медал менен сыйлаган. Ага деле эчтеке каралган эмес, анан эч жака деле кайрылган эмес. Мен азыр сиз келгенден бери анан азыр ушул нерсени көтөрүшкө туура келип атат. 3 балам бар, улуу балам азыр. Канча пенсия аласыз колуңузга азыр? 14 000. 14 000, даңк медал болсо пенсия чектелген эмес, анасы тиги сизге чейинки президент ошол жокко чыгарып таштаган да. Бирөөсү көңүлүңүздү алыптыр, экинчиси келип туруп кайра жокко чыгарып салыптыр. Анан үчүнчүсү сиз көңүлдү дагы көтөрүп койсоңуз абдан жакшы болот эле да. Мен пенсияны көтөргөнгө менин укугум жок. Менин укугум жок, милдеттүү да эмесмин ага, тигинекей соцфонд турат. Булар ошону карап туруп көтөрсө боло турган болсо, если мыйзамга туура келсе көтөрүп бергиле. Атак мен айтып коюп эле көтөрүп бер деп койсом, агам бергенге ал болбойт агам. Рахмат, мыйзамга туура келет. Өздөрүнүн эрежелери бар, анан мыйзам бар ошонун негизинде. Өзүм келинчегим да жок, ошо балдарымды жалгыз өзүм багып чоңойттум ушуга чейин. Уулусу болсо азыр аскерде. Сиз арыз жазыңыз, тигинекей соцфонддо айым турат, орун басары. Ошол кишиге арыз жазсаңыз, карап көрүңүзчү, карап көрүп, эгер мүмкүн болсо көтөрүп берип койгула, по инвалидности. Канчанчы группадагы инвалидсиз? Биринчи арыз жазылган, ошо карап берсе жакшы болот. Арызын карап мүмкүн болсо, законго туура келсе көтөрүп бериңиздер, мыйзамга туура. Мыйзам чейинде карап турабыз. 4-үнчү микрофон. Мен Бакирова Айнагүл, Бишкектен келдим, бирок биздин зат башылыктарыбыз ушул жерде жашап, нарында иштеп 20 канча жыл анан кеткенбиз. Жолдошум бияктан иштеп барып отставкага чыккан погранмадан частан. А жерден 1,5 миллион алып барып Бишкектен там алганбыз чоң. Ошол жака көчүп барганбыз. Аяка барып, аякта жашап жүрүп, жолдошум бир фирмага иштей калып, 47 жашында каза болуп калды кырсыктан. Ошо боюнча эч ким карабай, эч ким милицияга чакырсанса, эч ким карабай, жаап аягында профсоюздун эмесин чыгарып берсе актысын, анын баарын алып сотко берсек, сотту болтурбай жаап таштаган көрсө, ошол фирманын агасы ошо кезде Акаевдин советник экен. Андан кийин жолдошум каза болгондон проблема башталды. Кыйналып ошол тамды коюп биртке акча алгам. Ошол акчаны карызга деп алып через нотариус алгам, алгандан кийин ал баштады 1 айдан келбели. Ал уур кылып көп камалып чыккан экен, анда билбей аларын алып түн ичинде келип муунтат, бычактайт, чыгасың,
5 balang menen өлігін алып шығасың болса чық дегенде қарайлап сот ештігі бөлікте қачып кеттім. Ал испан жылдап келді, тамға кіріп алып, мына 25 жыл жашады. 25 жыл мен де сотташып, мен үшін күйемдігі да жабылады, мен үшін мұнықы да жабылады деп. Мен де сотташып келіп, қырылып, қылбағанды қылды. Балдарым сабайды, оқудан шығарады. Кредитный союз açsam, аны жабат, бар жақтан қысып келді. Аяғында мына былтыр алдым ел ошол тамды алып, мен күйем ошол жерге келіп Құран оқуды, кешірім сұрап, ошонда bunu алдырдым деп. Айбай эме кылдым эле. 1 жыл акты жазып, тиги документти бербейт, документти оформить эткен, тиги жоготтум деп бербейт. Сотко беребиз, ошону берсек жал чыкырбайт. Ошентип турайын, бая күнү барып туруп, бизди чыкырбай туруп, 138 000 төлөсүн деп, доллар, 138 000 доллар төлөсүн деп чечим чыгарып коюптур. Бул эмне деген закон, эмне деген закон көрсө алардын агасы ак үйдө иштейт экен. Кемпир жыйындан кийин аныктайын. Жок, маалымат. Сиз мындай кылыңыз, мына жогорку соттун төрагасынын орун басары турат. Азыр жыйындан кийин бул жерде сизди кабыл алсын, такташып, эгерде мыйзамдуу, адилеттүү чекит коюп бериңиз бул кишиге. Рахмат. Болду, азыр кабыл алсын сизди жыйындан кийин. Биринчи микрофон. Рахмат. Саламатмын, Садыр Ражаев. Мен сизге bir 3 маселемен кайрылгым келип атат. Биринчиси ушу мен Манал Саттарды кайшарыбасынын башчысы болом. 96 гектар жерибиз бар. Касымбек Шакен атым. Кара Сайыл өкмөттөн. Ана ушу жерибизден болгону жылына бир 11 гектар жер айдалат да, калган жер айдалбай калды. Себеби айдалып эмесек сурогат берди, дегеттен сурогат берди, деге чыкпай калат да. Анан ушу биздин айылга бир техникадан жардам берсеңиз, ушу жакшы болот келет да, ушу бизде болгон айыл өкмөттө 4 трактору бар, бир ковасы, бир экскаватор бар, башка эч нерсе жок. Анан биз чептелип учурунда Коскордон, Акталардан, Тяншандан келген эмелердин баарын биз отуруп, чөбүсү бар чөгүп кетет. Ушундай жакшы жардам берип койсо айылга жакшы болот эле да. Түшүнүктүү мынакей. Түшүнүктүү, бул маселени кече күнкү Кочкор, Жумгалда дагы мен тапшырма бербедимби? Техника керек айылдарга, айыл өкмөттөргө заявка бергиле. Техникаларды алып берели. Комбайн, айдоочуларды. Бир дагы айдалбаган жер калбаш керек. Эгер сугат жер болсо, 1 квадрат метр жер калбасын айдалбаган. Жарайт. Себеби биз республикабыз 94% тоолорду ээлейт да, түз жерлерибиз болгон 6%. И ошонун ичинде шаарлар, райондор, айылдар турабыз. Анан айдоо жер аз болгондугуна байланыштуу биз буудай менен өзүбүз камсыз кыла албай 60% буудайды биз Россия менен Казакстандан сатып алып атабыз. Жыл өткөн сайын мына азыр 7,5 миллионго чукулдап калдык эл журтубуз. Жыл өткөн сайын 60 көбөйүп баратат. 63, 65 болуп буудайды сатып алуу. Ошон үчүн сугат жерлерди, даже кайрак жерлерди колдон келишинче айдап, буудай сеп, арпа сеп, дан азыктарын себишибиз керек да. Жарайт. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кара Суу айыл өкмөтү Калин айылы, Алмакунов Кенжебек. Биздин биринчи маселебиз ат башы мал чарбага асыл тукумга 1-3 эмес 5-7-10 миллион сомго чейинки 3% кредит бөлүп берсеңиздер. Ат башыга бир 500 миллион сом карап берсеңиз мал чарба кооперативтерин түзсөк. Анткени Кыргызстанда ат башчылыктар, ат башы баягы этти камсыздай турган, эттин баасын кармай турган бул биздин ат башы базары болот. Андыктан бизге бир 500 миллион сом президенттин фондунан бөлүп берсеңиз, кийинки бир 5 жылдыкта этти камсыздай турган болот элек. Канча 6% менен берип аттык белек айыл чарбага. Мүмкүнбү бияка ат башыга өзүнчө бир 500 миллион бөлүп койгонго? Өзүнчө карап көрөлүк. 3% менен эмес, 6% менен. 6% менен алып атышат. Булар бүгүн айыл чарба каржылоосу, эме долбоору менен. Биз калганын субсидия кылып атабыз республикалык бюджет. Санын 1-3 эмес, бир 5-7-10 миллионго чейин берсеңиздер жакшы болот. Анткени мал кооперативдер түзгөнгө, асыл тукум өздөштүргөнгө ушул 5-7-10 миллион сом жакшы болот экен да. Так, анда Минфиндиги айыл чарба министрлиги менен кеңешкиле дагы эмесин суммасын көбөйтүп бергенге эме кылган. Жарайт. 6-дан ылдыйраак болбойт го, анткени деген банктар деген УБТК түшүп калат экен. Негизи 16% менен беришет, а 10%-ын биз бюджеттен дотация кылып берип атабыз, субсидировать этип берип атабыз. Бюджет берип атабыз силергечи, банк негизи 16 менен берет. А биз онун биз жаап берип атабыз да, дыйкандарга, фермерлерге жеңил болсун деп 6% менен бердирип атабыз. Рахмат. Экинчи маселе бул Минтранс боюнча бизде айыл аралык жолдор абдан жакшы салынып, мынакей жылыш бар.
бирок ошол учурда эле жол жасалып бүтпөй жатып кайра сапатсыз салынгандыгынан жолдор жараксак абалга калыпташкан учурлар көп болот. Муну Минтранс бир көзөмөлгө алып бир карап коесуздарбы деген ойдомун. Ат башы өзгөрүш чакырып атканда баадык айылдын иштериндеги өткөн немелер бүт чуңкур болуп кеткен. Кайсы жол? Ат башы өзгөрүш чакырып атканда башка айылдын ичи, айылдардын иштеринен бери жанагы жаңы салынган асфальттар Былтыркы мурдагы жылкы пучина чыгып кеткен жерин алып кайра жазадык. Бирок мен дагы өзүм тапшырма берейин анда. Карап текшерели. Бул проблема мындай проблема. Муну мен дайыма муну айтып келатам. Булга чейинки министрлерге баягы 2 министр алмашпадыбы? Бул жаңы министрге чейин. 30 жыл бою мамлекет биз жол салган эмеспиз, асфальт баскан эмеспиз да. Жалаң жекелерге бергенбиз. Түрктөргө, кытайларга, ошолорго берип бастырганбыз. Же болбосо жеке компанияга. Туурабы же туура эмеспи мына? Туура. Анан буларга азыр техниканын бардыгын алып берип атабыз. Бүтүндөй республика боюнча баягы илгерки Союздун убагында ДЭУ дегендер бар эле. ДЭУда бүт техникалар болот эле, асфальт басканы да чейин болот эле. Бир райондо бир ДЭУ, ошол райондун жолун өзү эле басып коет эле. 30 жыл асфальт баспай, булар такыр үйрөнбөй калыптыр. Минтранс. Бастырып, өзүңөр басасыңар деп баскан жолду монтип толкундантып басышты да. Биринчи басышы бул 3 жыл мурун. Жана аларчага жол салгыла деп туруп, техника бөлүп берип, акча бөлүп берип туруп салдырсак, ошондой жанагындай толкун жолду салышты да. Анан эми оңолуп келатат мына. Эми биз кийин бара-бара жеке менчиктерге, чет өлкөлүктөргө бербей, только өзүбүз басабыз деп атабыз. Ошондо биз только зарплат беребиз, соляркасын алабыз, битумун сатып алабыз, шагылы менен асфальт чыгарабыз да. Баякы тигил жеке фирмалар өзүнүкүн кошот да. Ал уже мамлекеттин чөнтөгүндө кала тургандайга кетип баратабыз. Ошого жетебиз. Эми ага жетиш үчүн азыр дагы бир 4-5 жыл, 5-6 жыл убакыт керек. А булар опутту жаңыдан алып атат. Эми болушу мүмкүн, аны моюнга алабыз, моюнга алыш керек. Баякы көч бара-бара түзөлөт дегенде анан тажрыйбаны деле бир жылда сразу эле айдай коюп, же болбосо бир жасай коюп эле ала койбойсуң да бир заматта. Мына бирок уже жакшы баса башташты азыр. Жанагы Бишкектен чыга бергенде, канттан Киршоктон чыга бергенде объездге чыккан жолду басты го, аны жакшы басып атышат. Баягы Геспиайтты жакшы басып атат, уже кадимкидей оңолуп калды да. Доктор Кендирбаевна, сизге биздин кызыбыз 2 жыл мурда жакшы бала алып, ОРТдан Жус Баласаган атында Кыргыз мамлекеттик университетинде акысыз окуу билим алат. Бирок биринчи курсту бүткөндөн кийин эмнегеdir ден соолугуна байланыштуу Россия жергесине барып дарыланып келген, справкаларын өткөргөнбүз. Бирок быйыл 2-нчи курска кайра контракттык негизде окуйсуң деп атат. Бул боюнча кандай кылсак болот? Анан өткөндө барсак, ошол бөлүм башчысы сиздерге баргыла деп койду. Билим берүү министрине барасыңар деп койду бул боюнча. Ошон саламатсыздарбы? Которулук келүү боюнча айтып атасыздар, Жок, окуп аткан, академический алган, 1 жылга убактылуу справка тапшырган, больницага көрүнүп, Россиядан көрүнүп келгендиги боюнча. Бирок академик убактылуу алганбыз 1 жылга. А быйыл 2-нчи курска отуралык десек, жанагыдай контракт болот деп атат. Ал бюджет окуучу бирок. Сентябрь жана январь айында которулуу убактысы болот, восстановление, период восстановления отчисления. Анан комиссиянын ар бир университетте өзүнүн приемный комиссиясы бар, ошонун чечими менен кабыл алынат. А эмне үчүн бюджет кайра берилбей калган, буну кайра изилдеп чыгыш керек университет менен байланыштуу. Биринчи курсту бүткөнбү бюджет? Бүтүп, баарын тапшырып, кайра контракт. Экзамендерин, зачетторун тапшырып бүткөн, Бүткөн, ооба. Анан бүтүп академический алып, 1 жылдан кийин кайра келсе бюджет эмесиң деп атат, Россиядан көрүнгөн справкаларын тапшырганбыз. Карагыла, эгерде академический оформить этилген болсо, анан кайра восстановление болсо, кел болот. Бюджетке болот, Болот. Бул биздики эле эмес, ал жаштарда көп экен азыр андайлар капташкандар. 4-нчү маселе, бул азыр аймактарда врачтарды тартуу боюнча болуп жатпайбы? Анан бизде депозит деген жаш врачтарга берилчү акча бар. Бирок ушул депозит боюнча 35 жаш деген жери бар экен. Өткөндө мен чогулган кыз ошол тапшырса кайра отказной келди. 35, 36, 37 деген депчи. Ушул боюнча кандай болуп калат? Урматтуу Садырнович, бул 35 жаш алынган. 1-июлдан баштап дагы 500 депозит ачылат. 35 жаш лимитин алып койгонбуз. То есть 35тен өйдө болсо деле боло берет, да? Эмнеден 35ке чейинкилер эмес, 40 жаштагы тажрыйбалуу бирөө келем десе, биз анын жолун тоспой эле деп алып койгонбуз. Туура кыласыңар. Аны 35ке чейин чектеп коюп, 40 жаштагы деген балким аябай тажрыйбалуу болсо, анан сен 40 жашка чыгып калыпсың деп албай койгон туура эмес. Рахмат. Кенжебек 3 маселе дегенсиң, 3-ünü бүттүң. 3-нчү микрофон.
Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Турганалиев Мырзабек, Казыбек айылынан келдим. Казыбек айылы ушул Ат Баш районундагы 3 чоң айыл болсо, ошонун бири Казыбек айылы. 90-жылдан бери биздин айылда клуб деген жок. Клуб жок. 6000ден ашык айыл жашоочулары бар ошол жерде. Анан ошол жерге бир маданият үйүн салдырып берүүгө сизден өтүнүп, айыл эли ушуну өтүнүп атат. Себеби 2011-жылы ошол жерде керек жарак коомунун бир универмагы бар экен, ошону клуб катары пайдаланып жүрөбүз. Ошол бизди канаттандырбай калды. Кышкысын суук, жылуулук системасы киргизилген эмес. Деги эле маданият үйүнө ыңгайсыз болгондуктан айыл эли ушу бүгүнкү күнү бушайман болуп турат. Ошол айылдан төкмө акын Казыбек Казалчы чыккан, Сейиткасы Андыбеков чыккан, кыргыз музыкасынын залкары дирижер Төлөгөн Томотоев чыккан айыл. Анан бүгүнкү күнү биз уялып атабыз. Ушул клуб жок деп бүгүнкү күнү ушул сизге маселе койгондон уялып атабыз. Бир керек жарак коомунан калган эски универмакты түшүндүк, жооп берсин азыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Ат Баш тургундары, клубтар боюнча биз бүгүнкү күндө жаңы функционалдуу нерсени алып кетип атабыз. Бул деген жанакы клуб менен спорт комплексти бир курууга четинен мына куруп баштадык. Мисал катары ушу Ат Баш айылында азыркы учурда жаңы 2,5 чарчы метр болгон спорт комплекс алып атат. Ошону эле клуб катары колдонсо болот. Бияк бүткөндөн кийинки жылдары сиздердин айылдарыңызда да караганга мүмкүнчүлүктөр карап берели. Кийинки жылдын бюджетине чоң айыл болсо эсте. 4-чү микрофон. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы айылымдын кенедей бир көйгөйүн айтайын деп атайын келдим. Атыңызды айтып коңуз. Мен Кайлин айылынан Бурул Дүйшөналиева. Биздин айылда дагы жогоруда Казыбектен келген жаран айткандай, ушу клуб маселеси аябай көйгөй. Канча жылдан бери жакшынакай турган бузулуп калган. Эмне себептен? Ал каяка кетти материалдары эч ким билбейт. Биздин айылда дагы өнөрпоздор көп, бала чака өсүп келатат. Жанагы республика боюнча шайыр апалар деген түзүлдү, ошонун катарына кошула албай келебиз. Биз дагы маданиятты көтөрүп, ушу кенедей клубубузду эми сметасы түзүлгөн, ортодо кичине спонсорлор чыккан, документи даяр, бирок курулууга келгенде эле тоскоол, эмне себептен ушул курулбай келди? Алыңыз жетпей атабы, айыл өкмөтүнө ал жетпейт. Ушуну Садыр айылынан суранам өзүңдөн. Өзүңдүн көзөмөлүңү алып ушу клубту. Себеби кенедей менин мектептин автобус залы бар. Эмне маселе болсо эле ошол жерге тыгылабыз, балдардан талашабыз. Кайсы айыл дедиңиз? Айыл. Калин айылы. Бул бир экинчи транспорт жагына азыр эми автобусторду көп эле Кыргызстанга жакшы эле тартып келдим. Ушул айыл боюнча сайыстын убагында автобустор каттачу эле. Азыр менчик машиналар чыгып эле күндөн күнгө баалар өсүүдө. Ушул автобустордон мурункудай болуп айыл-айылга каттап койсо болобу? Болот, келечекте болот. Мунун баардыгы ар бир баягы илгерки автовокзалдарды жаңылап атабыз. Жок райондордун борборлоруна салып атабыз жаңысын. Анан ошолор салып бүткөндөн кийин баардык республика боюнча райондордун аралыгына, шаарлардын аралыгына автобустар каттай баштайт. Бирок кичине убакыт керек. Клуб боюнча эмне бирде маалыматың барбы? Эмдиги жылкыга деп. Болду, эмдиги жылкыга киргизгиле. Бир убактарда, бир жылдары МЧСтен ушу аварийный состояниедагы үйлөргө биркеден акча бөлүнгөн. 200 миң сомдон. Ошол 200 миң сом жарандын колуна тийгичекте эле 30 миңи, 40 миңи калып калган, алып калышкан да. Эми мында МЧСтен ошо жардам алган адамдар көп биздин айылда. А бирок ошол толук сумманы төлөйт эми. 33-жылы акыркы. Рахмат. Неге андай болгон? Булар суда деп, суда деп алган. Садыр баягы бир убакта помните жана жер титирөөдөн ар кандай кырсыктардан жабыркагандарга 50 миң сом кайтарымсыз, ана 200 миң сом 20 жылга деген 15 жылга там 3 жыл отсрочка 12 жыл төлөшөт да.
ошондо берилген. Анан кандай жагдайда берилгенин мен билбейт экенмин, бирок азыркы күндө ал жана департамент жилищного строительства деген бар болчу, Минстройдун астында ошол департамент берчү. Биз МЧС заключение чыгарып списоктарын толуктап берчүбүз. Азыр мен билишимче ал Минфиндин астында бир эме бар. ГФРге өткөрүп берген. Азыр ГФР акчаларын чогултат. А бирок кандай жагдайда берилген, мен аны бул иш айтып атпайбы? Биз дейт, мисалы дейт, 200 миң берилсе дейт, 20-30 миңин алып калган дейт. Ошо аны жана азыр болсо 200 миң төлөйбүз деп. Туура түшүндүмбү? Ооба. Бизден алып калган 30 миң сом, 20 миң сом, 40 миң сом өкмөткө пайда кылдыбы, же жаранга пайда кылдыбы? Ушул жери түшүнүксүз да? Ошону прокуратура такташ керек. Тактагылачы ошону. Неге алар алып калды мисалы? 20-30 миңди каяка жумшады? Ким алып калды? МЧС берип аткан МЧС алып калдыбы, Минфинби же ким бюджет алып калды, ошону тактагыла. Сиз тиги кишини бияктан кийин кабыл алгандагы бүт данныйларын тактап, анан алып келген. Түшүнүктүү. Коррупция гүлдөп турган убакта алыпсыз, значит чөнтөккө кеткен да алчы. Вполне возможно. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Атбаш районунун Кара Суу айылынын тургуну. Мен бул Атбашыга келин болуп келген 20 Заирова Жамиля аты жөнүм. Атбашыга келин болуп келген 21 жыл болду. Өзүм Көлдүн Тоң району Баканбаев айылынан болом. 21 жылдын 16 жылы кайнене менен чогуу жашадым. 5 жылдан бери квартиралап жүрөбүз. Ошол мен там салганга жерибиз жок болуп атат да, ошо акыркы үмүтүм сизсиз да. Мен деген айыл өкмөткө да кагаз түрүндө кайрылгам, губернаторго да, акимге да баарына кайрылгам, бирок эч кандай реакция болгон жок. Ошону айтайын деген. Маған жолдошум болсо, азыр мен улуу кызым Россия Федерациясында Уфа шаарында аябай жакшы окуйт, 2-чи курсту бүттү. Жолдошум ошо кызын окутканга азыр миграцияда жүрөт. Мен азыр айылда 3 балам менен там салганга эч кандай жерибиз жок. Жеке менчик участок сатып алалы десе аябай кымбат. Аябай кымбат да. Аким, канча гектар жериң бар ушу райцентрде? Барбы? Бийик кабат үй сала турганга. ГИКке берилген. Канча гектар берилди? 3 гектар жер берилген. Бизде бүгүнкү күндө район боюнча 5260 адам кезекте турат, жарандар. Район боюнча, бул эме центр боюнча, райцентр боюнча. Центрде бизде 850 адам кезекте турат. ГИКке 3,5 гектар жер аянты ажыратылган. Мындан сырткары биз жер аянттарын трансформациялоо үчүн генералдык пландарды жакында бүттүк, март айында. Бирок 2 айылдыкы кайра доработка болгону үчүн аз күтүп турабыз. Ген план бүткөндөн кийин биз жер аянттарын трансформациялоого өтөбүз. Азыр 3 гектар жерди готовый, эртең салса болобу, эртең баштаса болобу? Нурдан, мамлекеттик ипотекалык компания менен биргелешип, давайте эртең баштайлы. Канча этаж салса болот жерге? 9 балдык, значит 5 кабатка чейин салса болот экен да. В общем, жер там салганга биз уже мындан ары жер бербейбиз. Айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге мен айтып атам, жер там салганга бербей, лучше ГИКке бергиле, мамлекеттик ипотекалык компанияга бийиктикке кетели деп. Мындай капталга эмес, бийиктикке деп. Жыл өткөн сайын мен жана айттым, мына өзүбүз буудай менен камсыз кыла албай атабыз деп. Биз кече Ошко барганда алайдан 3 гектар жер берди, 3 гектар же 8 гектар? 3,5 гектар. Алайдан Гүлчөгө 9 этаж үй түшөт деп, бир 50 жылда эч кимдин түшүнө кирбесе керек. Өзлөрү деле айтты ошо алайлыктар. Биз 50гө чыктым, 50 жылдын ичинде мындай түшүмө да кирген эмес деп. 9 кабаттан ошондо где-то 1,5 миң адамга. Канча кишиге? 1,5 миң адамды ошо 3 эле гектар жерге батырып атабыз. Көрдүңүздөр, Эгерде ошол алайлыктарга, гүлчөлүктөргө ме деп туруп жер тамсал деп берип койсок 50 киши отуруп алат эле ошол жерде. А так 1,5 миң кишиге ошо батырып атабыз да. Ушинтпесек биз келечекте өзүбүз мамлекет бага албай калабыз. Түшүнүктүү, бияка дагы баштагыла жери даяр жер бар болсо Нурдан. Биз баягы областтын борборлоруна Бишкек менен Ошко салып келатканбыз, билесиңер да, 3 жылдан бери, 4 жылдан бери. Азыр эми аякта азайттык дагы райцентрларга ушундай, анан кичи шаарларга өттүк. Айылдарга чейин кирип атабыз эми. Мамлекеттик ипотекалык компания. Анткени уже тез-тезден ушу райондордун борборлоруна салбасак, мына биякта канча 4 миң адам дедиңби район боюнча. 5 миң адам мына үй жок, мага жер бер деп кекретектеп турушат мына.
Ошон үчүн азыр мына өттүк эми 1,5 жыл 2 жылдан кийин ушу рай борборлордо эле бул проблема чечилет. Кичи шаарларда чечилет. Кезекте тургандар, жер сурагандар уже почти калбай баштайт. Азая баштайт дегеним го. Экинчи микрофон. Мен атым Гүлназ Касеева, мен Айыл чарба тармагында иштеген Агролит компаниясынын жетекчисимин. Биз 2014 жылдан бери картошканын үрөнүн Европадан импорттоп алып келебиз. Бирок акыркы 2-3 жылдан бери геополитикалык ситуацияга байланыштуу үрөндүн баасы кескин аябай кымбаттаган. Ошол себептен биз 2024 жылы Голландияга барып, биздин партнерлор менен сүйлөшүп, бизге ошол элита үрөнүн өзүбүз Кыргызстанда чыгарып алганга мүмкүнчүлүк бергиле деп алардан аябай суранып, анан биз Кыргызстанда биринчи жолу жогорку репродукциядагы супер элита үрөндөрүн ат башыга алып келип, бул жерде биз 4 кооперативди уюштуруп, окутуп, Ачагайыңды, Башкайыңды, Калинин айылдарындагы кооперативтерди аябай жакшы окутуп, анын үчүн жакшы эксперттерди алып келип, анан биз элита үрөндөрүн Кыргызстанда чыгарып баштадык. Быйыл, мисалы, Голландиядан келген импортталган картошканын үрөнү 170-180 сомго чыкты. Биз дыйкандарга 95 сом менен камсыз кылдык. Ошондо ат башынын эле дыйкандары картошканын үрөнүн алган жок. Таластын, Ысык көлдүн, Чүйдүн, даже Жалал Абадтын дыйкандары ошол картошканын үрөнүн бул жерден алып кетти. Азыр болсо бизден уже Россия менен Казакстан ошол үрөндөрдү сурап атат да. Мисалы, быйыл биз Россия менен уже контракт түзүп атабыз. Супер элита үрөнүн биз Россияга экспортко жөнөтөбүз. Бирок бул жерде аябай чоң маселе турат. Ат башы районунда бир дагы хранилище жок. Биз былтыр айла жоктон биздин картошканын үрөнүн Кочкорго алып барып сактап, кайра ат башыга алып келгенге мажбур болдук да. Ошол себептен биз сиздерден суранып кетет элек, биз масштабка чыгалы деп атабыз. Ошон үчүн биз ушул июнда ат башынын кооперативтерин чогултуп, алар менен сүйлөшүп, үрөнчүлүк ассоциация түздүк. Ошол үрөнчүлүк ассоциация менен биз чоң көлөмдө үрөндөрдү чыгаралы деп атабыз. Рахмат, Гүлназчы. Өткөндө Садыр Нуркожоевич 21 мартта келгенде бул маселени көтөргөнбүз. Азыр Нурдан Кемелович Курулуш министрлиги тарабынан Нарын районуна 45 миллион сомдук холодильник салынып атат. Ошонун жарымысы Ат башы районуна салынат. Андан сырткары азыр Айыл чарба министри да айтат болуш керек, алар дагы салып атышат. Сизге жер берилген, бирок кредитиңиз алына элек болчу, сиз сала элек болчусуз, туурабы? Азыр биз салып беребиз аны. Айыл чарба министрлигине азыр министрлик салып берет анда. Быйылкы жылы ачылат буюрса. Илиш Жөпөркөз. Рахмат. Бул боюнча биздин маалыматыбыз бар. Бизде каражаттар да бар, агрохолдингде. Бул терең изилдеп чыктык. Ат башы району ушу картошканын үрөнүн өндүрүү боюнча Кыргызстанды жалпы камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошого ушул быйыл сал баштайлы деп чечтик. Качан баштайсыңар, качан бүтөсүңөр ошондо. Быйыл баштайсыңар, качан бүтөсүңөр. Качан бүтүп эксплуатацияга. Күзүндө бүтөбүз. Күзүндө эксплуатацияга бересиңер, булар картошкасын алып уже киргизгенге мүмкүнчүлүк коебуз, ооба, жазга чейин. Макул, көзөмөлгө алып тургула мында. Рахмат. 3-чү микрофон. Ачагайыңдагы айлы атым Курманбек. Мен сизге сураныс катары мурундагы ушу президент болгон убактарда сиз келип ушу Кара Коюнга бир логистикалык борбор салалы деп таарынып кеттиңиз эле. Сиз ошол таарынышыңызды кечип бир ошол жерге бир ошону өркүндөтүп бербейсизби ушу ат башчылыктардын жаштарына? Түшүнбөдүм, мен эч кимге таарынган жок. Жок. Микрофон муди болуп калыптыр. Ошону бир жандандырып берсеңиз. Мен таарынып кеткен эмесмин. Мен келип силер менен баарлашып кеткем, сурагам, неге салдырбай койдуңар эле деп. Анан кийин ал логистикалык борбор, мен ошо президент болгон күндөн баштап чоң долбоорлордун бардыгын биринчи кезекке коюп, анан күнү түнү дебей ошо бир ай ошолор менен отурдум да. Кумтөр, башка тияк бияк анын баарын айтпайлы. Анан ошо ат башыга салына турган логистикалык борборду мен анда камакта жаттым элем, эсимде бүт интернеттен көрүп отургам, элдер чыгып, ат жандар чыгып кубалап ийгенсиңер. Анан мен изучать этсем, бул
90% бизге пайда алып келе турган, ушу биздин элди жумуш менен камсыз кыла турган, биздин экономикага миллиарддаган сомдорду сала турган, алып келе турган борбор экен эле да. Ал жерде ошо тиш чукугучтан баштап машина чыгарганга, электромобиль чыгарганга чейин мүмкүнчүлүк болмок экен. Миллиард долларлык ушундай эме болмок экен, логистикалык борбор. Жана азыр Каргоз аябай катуу иштеп атпайбы? Казак менен Кытайдын ортосунда ошондой. Анан неге буну салдырбай койду экен деп эле келип мен силерди ошол 4-5 айылды чогултуп ошол жердеги основной баягы чыккан айылдар сурагам силерден билейин деп, неге деп. Анан эми баягы ортодо башка мамлекеттер десек болот, тышкы күчтөр десек болот, дагы эмне дейбиз, үчүнчү күчтөр деп жүрөбүзбү? Өзүбүздүн ичибизден ириткендер болгон экен дагы, элдин баарын башына айлантып туруп, окуй Кытай басып кетет, анан чек ара ушул жерден болуп калат, анан тиги бу деселер, анан чыгып кууйупсуңар да. Анан баарыңар айтты, ошо жердегилер, бу жерде араңарда болсо керек, болбосо дагы ошол элдер ошо жердеки логистикалык борбордун тегерегиндеги айылдар чогулткан. Бир эле айылга баргам ошол жерде. Анан бияка келип баягы Солтон Сары боюнча маселе чечпедик белек. Анан алардын баары айтты, түшүндүрүп бердим мен. Ушундай болмок экен, силерди туура эмес информация кылып коюптур. Ура деп эле чыгып кубалап баягы чакырганга келбеген, ымдаганга зар болот дейт го. Анан ошонткенде анан айткансыңар, жок болду, биз түшүндүк, эми салдырап келип деп. Мен таарынбай эле кетип эле барып баягы Кытайды, жанакы Эмил Абдыкадыров дегенди дагы аябай ишип алгансыңар. Экөөнү чакырдым, бир жумадан кийин келди кабинетиме мен. Анан отуруп алып анан 3 саат отуруп, ай кел эми сал сен. Десем ал Кытай айтты, жо мен уже ал акчамды деди башка бир жерге деди логистикалык борбор, анан порт салып атам, ошол жака кетирип салдым, мен азыр анда башка акча табышым керек деди. Ошондон бери мына 5 жыл өттү, о мейин келбеди да. Так что ошондой, ал мен таарынган эмесмин силерге. Могу сиз кыдырып жүргөндө мурун президентке болгондо ушул айылдардагы тендерди жоям дедиңиз эле. Ушул тендер азыркы күнгө чейин ушул айылдарды баягы жеп бүткөнү калды да, кыскасын айтканда. Дагы деле бар. Коррупция деген ушунда болуп атат азыр. Неге конкурс деп атасыңар? Эгерде прямой мындай арзан куруа турган болсо, арзан бере турган болсо товарды, зачем конкурс, зачем тендер анда? Кайсы жерде тендер уюштурду? Бул аксакал менен тактагыла. Минфин жооп берип койсо. Минфин айтчы, не тендерди? Тендерди жок кылбадык белек, биз жок кылгыла вообще деп. Урматтуу Садык Нуркожоевич, бүгүнкү күндө тендер жок, түздөн түз мүмкүнчүлүгү бар, сиздин тапшырмаңыз дагы бар. Түздөн түз келишим түзүп кыла берсе болот. Курулушчу болобу, же бир кандайдыр товар алабы, же услуга көрсөтөбү, түздөн түз келишим түзүп кыла берсе болот бүгүнкү күндө. Ал атамек тендер биз мындай Акылбек Үсөнбековичтин убагында эле мен тапшырма бергенмин. А киши дагы ошо аягына чыгарбай конкурс кылып коюптур болчу. Тендер деген сөздү конкурс кылып айда. Былтыр эле мен дагы тапшырма бергенмин. Конкурсту да жок кылгыла деп. Тендер только эмеге калсын деп. Жанакы чет өлкөдөн донорлор болот го, баягы финансировать этет, кредит берет, же болбосо грант берет. Банктар, чет өлкөлүк банк, европейский банктар, алар эми тендер уюштурат экен. Алардын өзүнүн ошо немеси, мыйзамы боюнча. Только чет өлкөдөн келген капиталдарга мейли тендер болсун, атак өзүбүздүн бюджеттен бөлүнгөн, губернатор, аким жасай турган, министрликтер жасай тургандарга тендер эч кандай болбойт деп чечкенбиз. Түзмө-түз сатып алсаңар болот. Анан эң негизгиси эки органдын ортосунда экөө тең мамлекеттик болсо, ал эч кандай тендердин да конкурстун да кереги жок, түздөн түз келишим түзүп алып иштей бересиңер. Эгер мамлекеттик 100% мамлекеттик ишкана болсо, мисалы, губернатор алып МЧС-ка же болбосо Минтранска бирдеке заказ бере турган болсо, эч кандай тендери жок эле, түздөн түз келишим түзүп алып, мына мончага жасайсың деп, баягы базар баасын өлчөп алышы эле жасай беришет. Сатып алууларда да конкурс кылып атасыңарбы? Мисалы, ручка кагаз сатып алсаң. Ооба, сиз айткандай түз атамекендик өндүрүштөр жана мамлекеттик органдарга түз келишим бар. Түз келишим бар. А базардан сатып алсаң конкурс кылып атасыңбы? Эки микрогез курдуруп койбойсузбу? Чында эми бул бекер кетип атат. Болгон жердин бардыгына курдуруп атабыз. Бардыгына курдуруп атабыз. Мына эртең Акталага барам, эртең андан ары барып, немеде, деге казарманда. Казарманда дагы бир мини-гэске неме капсула салып кетем. Азыр где-то бир жалпысынан алганда бир
40-50 ГЭС бүтүп калды, бүтүп иштеп атат, мини ГЭСтер. 44 ГЭС бүтүп калды, 44 ГЭС бүтүп иштеп атат, дагы бир 50-ге чукулу салынып атат. Кайсыл жерге ГЭС салынса болот экенин бардыгын баса калып салып атабыз. Инвесторго берип атабыз, өзүбүздүн ички инвесторлор салып атат, мамлекет өзүбүз салып атабыз мына. Акыркы мына 4-5 жылда массалык түрдө ГЭСтерди салып атабыз. Эгерде ат башы жакта карап көргүлө, кайсыл жерге салыш керек? Сорлордун бардыгын изучат этип атабыз, республика боюнча тапшырмалар берилген, бул боюнча жумуш жүрүп атат. Бардыгы республика боюнча ат башыны да карап атабыз. Биз бирге иштеп атабыз. Губернатор менен биргеликте жерлер боюнча маселени жардам берип атышат, биргеликте жумуш алып баратабыз. Бизге ГЭСтер биринчи кезекте аба менен суудай керек болуп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына күндөн электроэнергия ала турган станцияларды ачып атабыз, аны салдырып атабыз, шамалдан салдырып атабыз. Ошондо дагы биз дефицитти кууп жете албай атабыз. Эмне үчүн дегенде, завод, фабрикалар, мектептер, клубтар, жанагыдай бала бакчалар салынып кетип атпайбы? Алардын бардыгы электроэнергия. Мына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үйлөрдү салып атабыз. Быйыл жылдын аягына чейин 30 000 үй бүлөгө үй беребиз. Жылдын аягына чейин 30 000 үй бүлөгө. Анан жетпей атканын себеби ушунчалык ГЭСтерди ушул курдук, азыр эксплуатацияга бердик. Эгерде эчтеке курбай, завод да курбай, мектеп, бала бакча салбай койсок, биз азыр дефицитте эмес, биз азыр экспортто отурат элек. Экспорт кылып отурат элек да. Ошон үчүн баягы немени кууп жете албай атабыз. Анан эле ызы чууда кылып кээде бир саясатка айландырышат барып алып, же бир мындай бир таптакыр түшүнүгү жок бир мындай бир мындай түн адам, же болбосо бир оппозиция болуп билип түшүнүп туруп эле баягыны кылган адам. Мисалы Токтогул суусун бара калат да, кокуй мына суу толбой калды, азайып кетти, анан суу сатып ийди дейт. Ай, биз сатып ийбейбиз, наоборот, сатчу мамлекет болсо сатып алып сууну Токтогулду толтуруп койгонго даярбыз биз. Кайра тескерисинче сатып алганга даярбыз. Анан орто токойду дагы. Көп көрөсүңөр интернеттерде, мен көп көрүп калам, кээде ачканда эле отуруп калат. Күзүндө келет дагы тартып алат да, кокуй мына сууну сатып ийиптир, калбай калыптыр сууну дейт. Күзүндө калбай калат, ал сууга колдонот. Чүй менен Казакстанды суу менен, сугат суу менен камсыз кылат. Жазында толот, күзүндө жок болот. Кайра кышты кыштай толот, ушундай да. Анан барып алып туруп, анан күзүндө тартып алып туруп, анан бөксөрүп калган кезде тартып алып ушундай кылат. Ошон үчүн ошондой саясат жүргүзүп, ушундай бир элди башка жакка сүйрөйлү дегендерге дагы ишенбегиле. Ошо электроэнергия боюнча айрыкча. Биз келгенде, мен келгенде 3 миллиард электроэнергия дефицит болчу кыштын күнү. Анын баарын азыр ГЭС салганыбыз менен жаап коет элек да. Азыр тескерисинче кууп жете албай 4 миллиардга чыгып кеттик мына. Кыштын күнү 4 миллиард алып атабыз тияк бияктардан. Бул 4 миллиардты биз Камбарата бир ГЭСин гана куруп бүткөндөн кийин гана анан бул дефициттен чыгабыз. Камбарата бир ГЭСин. Аны куруп бүтүш үчүн дагы бир 7-8 жыл убакыт керек. 4-үнчү микрофонго үз колу. Аман эсен келдиңби Садыр балам? Ат башыга. Жолуң шыдыр, жолдошуңду кыдыр кылып. Эми мен айта турган сөзүм эң биринчи эле проблема бул бийиктик экен да. Мен көп жыл иштедим. Менин фамилиям Табалзиева Аня. 60 жылы медик болуп ат башыдан чыкпай иштедим. Мен башымдан эмнелерди гана өткөрбөдүм. Балдар медсестра болуп иштеп, биринчи акушерка болуп, андан кийин балдар медсестра, патронажный медсестра болуп 60 жыл иштедим. Мен көрбөгөн азапты, көрбөгөн ооруларды көрдүм. Ушу Высокогорьяга келип, жанакы депутаттар келип, Высокогорьяны алабыз дебей эле өзүлөрүнчө окатын кылсынчы, анан Высокогорьянын кесепетин мен айтып берейин. Высокогорьяда абанын басымы аз, кислород аз, төрөчү аялдардын ден соолугу начар, жигиттерибиздин ден соолугу дагы начар. Айланайын Садыр. Ушул Высокогорьяны мурдагы жылы келип, бир депутат аял келип эле, алабыз дегенден дагы. Болду, болду, түшүндүм мен, мына сурадым азыр, алынбайт ал Высокогорья калат. Алынбайт болду. Ага тийишпейт эч ким айнап. Биринчи микрофон. Биринчи май айылынын тургуну атым Шеналы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин биринчи май айылынын астынан Ат башы дарыясы агып өтөт. Ошол күнчыгыс тарабыбызда айылдын бир 15-20 метрге жеткен жар бар. Асыр ушул дарыянын нугу
жарды көздөй бурулуп 5-6 жылдан бери. Анан жар кулап түшүп атат. Ушул жардын үстүндө ат башынын 7-8 айылы Аксай жайлоосуна көчүп малын айдап өткөн скотопрогон бар эле. Ошол жанагы жеп жар куланып атып, ошол жоюлуп кетип, азыр мал орто көчө менен айдалып өтүп калды. Анан азыр желип отуруп, ошол жерде үлүш жерлер барбы, айыл чарба жери. Ушуга жетип калды. Муну администрацияда билет, өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Көрө кеткиле, барып көрө кеткиле дагы. Ишке алыш керек. Жарайт. Немедленно эмеге алгыла. Сурогон болсо, сиз айтпа деп атасыз, ушу бала бакча боюнча эле. Ат башыда 19 айыл болсо, ушул 18-inde эскиси жаңысы болуп, жаңырылгандары болуп, бала бакча бар. Биздин 1-май айылында гана бул болгон дагы эмес имаратыбыз. Азыркы учурда мектептин 2 классында ушул иш алып барат бала бакча. Анан алардын жаткан жери дагы, ойногон жери дагы, тамак ичкен жери дагы. Түшүнүктүү. Кийинки жылдардын бюджетине киргизгиле, кийинки жылдардын. Экинчи микрофон. Ачык айылдын айылы, фамилиям Кожамгелди Турсунбек. Мен ушу эме боюнча айтым келип турат да, Кыргызстан боюнча ойрту тапшырбадыбы? Ошол ойртудан деген 67.200 бала ойрту берди да. Ойртудан деген 55 балага сертификат жетти, алтын сертификатчы. Анан ушу менин оюмда планка, ылдый планка 230га коюлуп калган экен. 227, 228, 229 калып калды да. Анан өзүңүз айттыңыз, алаңга жол айылдан башталат деп. Ушу балдарга мисалы үчүн ошол 10 чакты бала бар экен, Кыргызстан боюнча. Ошолорго дүнөтүп алып туруп алтын сертификат берсеңиз мисалы үчүн. Ошолордун келечегине өтүп алып туруп өскөнүнө, Кыргызстанды өстүргөнүнө салым чоң болмок да. Анан бекер айткан жокпуз да, ошол аламга айылдан башталат деп. Ушул жагын карап берсеңиз, ошол Ат башы районунда, ушу менин балам, неберем да. 227 бала алды. Мен жаңсы баламдын тууралуу айткан жокмун. Жалпы Кыргызстан боюнча айтып атам. Анан өзү быйыл 11 өтүп, ойртуп берип, 227 бала алып, кызыл астатка өсүп турат. Анан ушул боюнча бир неме алсаңыздар, анан президент келгенде Ат башы районунан бир алтын медалга чыкты эле деп. Министр эме жооп берсин, мүмкүнбү ошондой же мүмкүн эмеспи? Ал мүмкүн эмес. Бул сертификат 55 быйыл алтын медаль алынды, азыр экинчи турда билинет. Анан негизинен эң жогорку балл алгандарга да берилет. Жоосу да ошондой. Бирок сиздин балаңыз каалаган окуусун өтөт, алтын сертификатсыз каалаган окуусун өтөт. Өтөт орто менен 227 эң жакшы болот. Каалаган университетине бюджетке өтөбү, ошондо бюджет. Гранттык бюджетке өтөт. Болду, маселени чечилиптир да. Бир эле кагаз эле албай калат экен, болду. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биз Башкы айылынын тургуну Талабек Уулу Шабдан. Айыл чарба боюнча бир эки суроо бар эле, ошол экини угуп койсоңуз. Урматтуу президент, өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, могу түздүк жерлерге эгин жанагы экиндей арпа айдаганга аябагандай жакшы болот эле депчи. Бизде Чекенди деген талабыбыз бар. Чекенди каналы бар. Ошол канал 2013-жылы курулуп, ал жерде сооружение курулган. Суу жеп кеткен да тилекке каршычы. Ал жерде бир 1000 гектарга чукул жер аянты бүгүнкү күндө кургак бака болуп жатат да. Ошол жерге эгин өзүңүз айтып кеткендей көп жылдык чөптөрдү айдай турган болсок, ушунчалык айылдын жашоочуларына жакшы шарттар түзүлөт эле да. Ошо Чекенди каналы өзүңүз кара коюнга 2020-жылы келип кеткенде дагы маселе болуп көтөрүлдү эле. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай реакция жок болуп атат да. Анан экинчи маселе, ушу Башкы айылдын айылы калкы 80% почти картошка менен жамбагабыз. Калктын 80%. Анан ошол күз келгенде эле жана ретинде перекупщиктер бааны, картошканын баасын түшүрүп салып атат. Анан өзүңүз билесиз, бияка кыш аябагандай эрте келет, айла жок, калк картошканы баягы экил үшүккө алдырып ийбесин амалы кылып, сураган баага сатканга аргас болуп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол экиге жогоруда жана агролит компаниясы айтып кетпедиби, биз бияка салган атат депчи, картошка сохранение салган атат деп. Бизге ушул Башкы айылдын айылына жеке эле өзүнчө бир 1000 тонна картошка сактоочу жай салып берсеңиз аябагандай жакшы болгон турат да. Азыр Чекенди талабы боюнча Алмаз байке жооп берип койсун. Садыр Нуркожоевич, акимда презентациясында Чекенди каналы кирген, биз кийинки жылдын титулдук тизмеге киргизгенбиз. Түшүнүктүү. В общем, каналдар боюнча, жанагындай ирригация боюнча, БДРлар боюнча
тынымсыз иш алып баргыла күнү түнү дебей. Şu 30-35 жылдарга чейин бизде сугат жер, анан диги суусуз жетпей атат деген маселе болбош керек да бизде. Бардыгы ошо сугат жерге, суу мүмкүн болгон жерге бардыгына жеткиришибиз керек да, айдашыбыз керек. 4-cü mikrofon. Алло, урматтуу. Тынчыраак туруңуздар, моттогондар. Нуркожоевич, менин бир гана көйгөйүм бар. Мен ушундан 3 жыл мурун 5 балам кайтыш болгон. Авто машинадан кырсыктап. Атыңызды айтып коюңуз. Уулум, келиним, Капаева Айшакан Башкайын айылынан тургунумун. Уулум, келиним, 2 неберем, кызым кайтыш болгон. Ошол боюнча мен сизге шаардан дагы такыр жолуга албай койдум, кире албай да койдум. Бияктан мени кыз күйөөм айылдын эмесине шартына байланыштуу давление болгондуктан көчүрүп кеткен. 4 неберем томолой жетим калды. Мен сизден чай замын сурабайт элем. Ушу тамга жардам берип коесузбу деп сурандым. Катты дагы тияктан жардамчыңызга өзүңүзгө берейин десем кире аламбы деп тиякка таштап койдум. Кат жазып келдим эле. Азыр ушул убакта кыз күйөөмдүн колунда жашап атам. 4 неберем томолой жетим калды. Небереңиз ошол балаңыздан калгандарбы 4төө? 4төө баламан калган. Кызым да кайтыш болду, бир кызым менен. 5өө бир моментте машинадан кырсык болду. Азыр ошо өзүңүз кыз күйөөңүздүн колунда 4 жана томолой жетим неберелериңиз менен неберени карап атам. Каерде, ушул жердеби? Жок, биякта эмес, Бишкекке көчүрүп кетти. Биякка бияктан давление болуп, өзүм ден соолугума байланыштуу жака көчүрүп кетти. Бир эле кыз күйөөңүз барбы же дагы барбы? Жок, экөө бар дагы. 5 балам бар болчу, жалгыз эркегим, мени багып аткан эркегим өлүп калды. Айылдагы тамда деле бияктан бар. Томолой жетим калган балдарыңыздын эң улуусу канчада? 7-ти бүттү. 7-класста. Кичүүсү быйыл 1-ге кирет. Андан баламан 1 эркек 3 кыз калды. Өзүм түшүнүктүү. Өзүм оорукчам болду. Телефонун берип мага приемга алып келесиң. Рахмат. Биринчи кабыл алам мен. Айтыңыз. Садыр Нуркожоев. Мен Ачагайдын айылы Курман Пейшек. Бизде көйгөй бай илгери сайыс тараганда, биз сапкос тараганда Нурбек билет. 60 сотуктан жер алмакпыз. 3 сотуктан балдарга деп таштаганбыз, тамсалсын деп. Ошол 35 жылдан бери ошол жер бизге трансформация жасабай жүрөт. Же 2 жолу чапты эле кесип баштайт. Же чабылган жери жок. Азыр эшек жайлоо болуп жүрөт. Бир дагы кишиге же арендага берип койбойт, же эме кылбайт. Жанакы сиздин айткан этаждамызга андай салсаңыз ат башы району бүтүп атат. 25 гектар жер. Бош турат. Ошо райцентрдин жанында айыл чарба жери болуп. Нуркожоев билет эме? Нурбек билет ал. Негизи айдоо жер бирок айдалбай эле турат. Айдаш бар, бүгүн айдалбаса, эмдиги жыл айдалат баары. Айдашыбыз керек. Эшек жайлоо жер жетпей баратса, баары бир айдалат ал жер тушо. Иә. Бул жерден эми жана кезекте тургандарга жетерлик кылып туруп трансформация кылалы. Анан жарымысын ошонун берели дагы ошол мик аркылуу үй салып ошо муктаждарга берели. Калганын баарын трансформация кылып анан үй бирдеме салып салам дегенде анда туура эмес болуп калат. Жарайт. Сапан аке, түшүндүк. Ал боюнча тапшырма алдык, иш алып баралы. Азыр кезекте турган 5000 адамга жетерлик кылып туруп, мисалы азыр 3 гектарды берип атпайсыңарбы? А жерге канча батат экен көргүлө. Андан кийин дагы канчага кезекте турат. Ошолордун муктаждыгын камсыз кылуу үчүн дагы канча гектар экен, ошону кылууга да калганына тийбегиле. Жарайт. Быйыл айдабасаң 2 жылдайын айдайсың, 2 жылдайын 5 жылдайын акыр айдайсың жерди. Кийин жер жетпей калганда, эл көбөйгөндө элдин саны 10 миллионго жеткенде сен уже эшигиң алдын айдай баштайсың уже. Жарайт. 1,5 жыл кичине чыдап туруңуз, үйлөнтөбүз. Сапан аке, жыйынтыктайлы. Азыр экинчи микрофон. Азыр 3 гектар жерге баштасаңар, канча 1,5 жылда бүтүп атабызбы? Баштаган үйлөрдү 1,5 жылда бүтүп, ишке киргизип үйүп атабыз. Мына бир айдан кийин Кочкордо 217 квартиралык үй бүлөнү киргизип атабыз. Бир айдан киргизебиз. Аны деле 1,5 жыл мурун баштаганбыз. 5 кабаттуу кылып. Мына Кочкордо. Азыр экинчи микрофонду угалы. Өмүрүңүздүн өрүшүң жайык болсун, алдыңа кетейин.
Мен Ат Баш районунун Калилин колкосунун тургунумун. Жашым болсо 90-до. 40 жыл чабан болдум. Аксайдан түшпөй чабан болдум. Түшкөндөн кийин дыйкан чарбага тараткандан кийин кыштакка келгенде, кыштакка келгенде абышкам кайтыш болуп калды. 9 бала менен калдым. 9 баламдын 2-үчөө өлдү. Бирөө иштеп жүрүп, Москвадан иштеп жүрүп, тамдан учуп кетип, авария болуп үйдө жатат. Анан бир балам тети Түркия кайсы? Жактыягы иштейм деп кетип, иштеп жүрүп 5-6 жыл иштеген. Иштеп жүргөн кезде куржала менен 5 жыл кестирип түрмөдө ошону куткарып бериңди сурап келдим балам. Көргө бутум салаңдап турат алдыңа кетем. Кудай тилегиңди берсин, ошо баламды куткарып берсин деп келдим. Так, азыр немеден данный жазып алган, аты жөнүн, балаңыздын аты жөнүн. Не болуп камалды эле балаңыз? Эмне болуп камалганын билбейм, камалды деп эле уктум, дайнын деле билбейм жакшы. Бул Кыргызстандын ичиндеби? Жок, келди. Эме жанакы Жактыядан келди. Россиядан келдиби? Ошол жактан бияка келип аз камап келди. Анан сизге каршы жазып киргизгенмин. 2 сапар алдын деле жооп жок. Кечөө барганмын. Кечөө барсам, ушул жака кетти дегенен түндө келдим кайра. Неме кылгылачы азыр деген фамилия, имя, отчествосын жазып алгыла дагы, анан администрацияга, Азаматка берип койгула берик. Сен алып алчы, анан кийин көрөлү. Макул апа карайлы. 3-үнчү микрофон айтыңыз. Ассаламу алейкум, Садыр Нурнабаевич. Сиз президент болуп келгени чындыгында аябай көптөгөн жакшы жетишкендиктер болду. Жакшынакай жакшы иштер болуп атат. Аябай сыймыктарыбыз менен анан манабы мен сүйлөй турганым жайлоодогу жайыттар жөнүндө биз мал чарбасы менен жан сактайбыз. Жайлоодогу жандар такылып баратат, ире суяга учурап баратат. Ошого бир жардам көз салып туруп ушуну бир жакшы бир мына губернаторга дароо эле жооп берейин. Бул иш боюнча мына токтоп туруп өчүрүп турула микрофонун. Убакытты албайлы бири-бирибизди. Мына айыл чарба министринин замы отурат. Кече күнү эле айыл чарба министри бүгүн суранып кеткен ошол менен. Бүт жайлоолорго урук чачуу боюнча иштеп атабыз. Быйыл мына октябрда дагы урук чачабыз. Ушинтип отуруп бир дагы бир 5-6 жыл, 10 жылдын ичинде анан кийин баягы деградация болуп кеткен жайлоолорду ордуна калыбына келтиребиз. 70-жылдан бери карай урук чачуу деген болбоптур. Бул сиздин эле бул Ат Башыда эмес, бүтүндөй республика боюнча жайлоолордо ушундай проблема бар. Анын үстүндө иштеп атабыз. Кийинки башка маселеңизди айтыңыз. Иса Өмүракын дагы бир суроом, кышкысын Аксайга жол күн чыгыш жакта биздин четке айылдабыз. Ошол жакта кышкысын Аксайга жол ачылбай калып атат. Илгери Босогодо дейи бар болчу, Кысыл Булакта дейи бар болчу. Анын баары жоюлган, жок азыр. Ошого кайра дейи ачып, ошол жактан бир кышкысын жолду такай каттап турганга, Аксайга кыштаганга азыр бара албай атабыз, кыштай албай атабыз. Ушуну дагы бир караштырсаңыз, анан илгерки чабандардан аз эле калдык. Илгери өкмөт айтчу, ушул малдын жүнү менен, малдын эти менен жан сактайбыз деп. Мына өкмөт түштүк жактан пактанын өткөрүп ошо менен жан сактайбыз депчи. Аз эле чабан калдык. Ушул пенсиябыз аз. Мына мен 78-ге чыктым. Пенсия марам 22 000 сом марам. Байбичемдин көзү көрбөй калды. Ооруксан. Бир пенсиябызды көтөрүп берсеңиз ушул. Ушул пенсиябызды мындай жакшыраак көтөрүп берсек жакшы болот эле. Түшүнүктүү, болду, түшүнүктүү. Могу жайлоолор боюнча, жолдор боюнча мына жакында биз кыдырабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жол транспорт министрлиги, анан айыл чарба министрлигин алып алып, мен жайлоолорду кыдырам жакында. Ошондо эске алып койгула, бул киши да айтып аткан участокты дагы бу Ат Башы боюнча. Түшүнүктүү, а? 4-үнчү микрофон. Балам, Садыр алдыңа кетип калайын. Боогусунасы ушу тапта Москвада дарыланып атат. 2 диагноз койгон. Биринчисин түшүнбөйм, экинчиси сероз печень, посадка дейт, алдыңа кетип калайын. Анан мунун операциясы аябай оор болуп атат. 3 миллиондон ашык деп атат. Мен өзүм карапайым үйдө жашаган кемпирмин да. Атыңыз? Мындай Султанова Дилде, ошо Ат Баш айылына тургуну болом, алдыңа кетип калайын. Ушуга бир жардам берип кой, алдыңа кетип калайын. 14 жашта кызым, 14 жашта болуп атат. Чогулуштан кийин кабыл алып апага колдон келишинче биз жардам берип коелу мамлекет. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, жергебизге кош келипсиз. Мен Жумей кыз Айзада Ак Моюн айыл өкмөтүнөн келдим.
Биздин Атыңыз? Жумей кызы Айзада Ак Мойын айыл өкмөтүнөн келдим. Биз 2022 жылдын 9 сентябрда турак жай алуу максатында Ислам каржы кооперативине 500 000 сом акчабызды салганбыз. Ал убакта биз бул кооператив боюнча такыр маалыматыбыз жок эле. Ата-энелерибиз кары киши болгондуктан тоодо көп жылдан бери мал чарбачылыгы менен эле алектенип келчүбүз. Ошо жылы айылдашыбыз Турганбаева Жеңишгүл ушу кооперативдин негиздөөчүсү болуп Нарын областына келип, маалымат бизге кооперативдин кепилденген таакта бизге маалымат бергендиктен акчабызды салып коюп, азыркы убакта таам эмес же акчабызды ала албай келебиз. Азыркы убакта үй бүлөбүз бир оор жагдайда, ата-энебиз кары киши болгондуктан. Түшүнүктүү, прокуратура деге баягы алдамчылардан экен да. Үй салып беребиз деп алдап, акчаңардан жок же үйдөн жок болуп атасыңарбы? Срочно эме кылгыла. Кайсы эмне аял экен ал алдап кеткен жана кооперативди деп туруп аткарабыз. Полностью деге алып бергенге акчаларын күчүңөр жумшагыла, болгон күчүңөр жумшагыла. Жарайт, аткарабыз. Түшүнүктүү, Эми мындайлар көп, мен көчөдө айттым. Биздин элибиз ишенчек, же болбосо кичине мындай түшүнүгү жогурактан болуп, баягы ичинде кири жок барып алданып калган учурлар аябай көп да. Мына котлованда баштадык, мына 1 жылда эле бере коебуз, 2 жылда эле бере коебуз деп туруп, үйүңөрдү бере коебуз деп миллиондоп, миллиарддап алдап кеткендер көп да. Алданып калгандар аябай көп. Бирок мамлекеттин күчүн жумшап, болушунча жарым-жартылай болсо да кайра акчасын кайтарып алып берип атабыз. Камачысын камап, болгон мүлктөрү болсо конфискация кылып, аны сатып, мына ушуну Ички иштер министрлиги, прокуратура, ГКМБ иштеп атышат мына үчөтөн. Ошону аябай мындай сак болуңуздар да, сак болуңуздар. Айта бериңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Атбашы ели, мурунку ориялар, Атбашы ели алтын чөйчөк деген ат колгон экен. Ушул алтын чөйчөктө жашап аткан элибизде бир көрүнүктүү завод, фабрикабыз жок. Ушул келечекте, артыбыздагы келечекте муундарыбыз ошо завод, фабрикаларды иштеп, ошолорду өндүрүп, ошолорго баартап жашап кетишине Аллах Таала насип кылабы деген үмүт менен сизге кайрылып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул Атбашы элибизге бир көңүл бөлүп, жакшылыкка бир өзүбүзгө ыңгайлуу, өзүбүзгө берекелүү келген Кыргыз элинин 4 бурчун бир бурчун өйдө көтөрүп турган мамлекетибизге бүтүндүк кылган жана киреше бир завод, фабрика куруп берүүңүздү өтүнөмүн. Керектүү завод, фабрикаларды куруп атабыз биз деле. Кайерге кандай завод керек болсо, фабрика керек болсо, сүт заводдору дегендей ошону куруп атабыз аксакал. Курабыз. Тынчып турсаңыздар эми айтайын эми менен. Эми меники дагы мындан башка 2 жерде жолугушум бар. Азыр мындай кылалы. Бу жерде тургандарды сүйлөйм дегендердин бардыгын уга турган болсок, түнкү саат 10-до да бүтпөйсүңөр азыр. Мына бир 30-40 адам турат мен азыр. Анан кийин мага уруксат берсеңиздер мен барайын. Бу жерде мына аким, губернатор, тиешелүү министрликтердин бардыгы калат. Видеокамера жазып атат. Айтчуңарды айткыла, менин катышуум менен айтасыңарбы? Катышым жок айтсаңар дагы мен видеокамералардан көрүп бардым. Маселеңерди мен администрацияга айтып, тиешелүүлөргө тапшырып, бөлүп беремин. Ошон үчүн мага уруксат берсеңиздер, калганы кана аким бияка чыккын, отур, мына губернатор бияка отур. Сиз калып баарын угуп алып туруп, анан кийин эме кыласыңар. Бул мындай да аким чечүүчү маселе бар, губернатор чечүүчү маселе бар, министрлер, администрация, анан мен чечүүчү маселелер бар. Залдын ичинде почти 80-90% жергиликтүү эле калк чечип, жергиликтүү бийлик эле чечип койчу маселелер негизи өзү. Мен ошону 2 жолу кыдыртып атамын. Мындан ары дайыма 2 жолу кыдырат. Жазында февраль-мартта, күзүндө ноябрь-декабрда. Ошондо мына жолугуп ушундай маселелериңерди чечип тургула. Ал эми мен Кудай буйрса дагы келип турам, аманчылык болсо ошол. Кайра кийинки жолугушканча чейин саламатта калыңыздар.